Арбаңыздар, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте куттуу Рамазан жана биз түрк дүйнөсүнүн ашканасы менен сиздерди таанытууну улантабыз. Бүгүн болсо сиздер менен биргеликте биз Сайкал экөөбүз самсы жасайбыз, Ооба, саламатсыздарбы, үй корозайыңыздар менен. Бүгүн биз өзбек ашканасынын улуттук тамагы болгон самсы тамагын жасайбыз. Ага керектүү, самсыга керектүү ингредиенттер: ун керек бизге, койдун эти керек, пияз керек, жана башка татымалдар керек. Азыр болсо биз камырыбызды жууруп алабыз. Ооба. Азыр биринчиден камырыбызга татымалды салып алабыз. Бир аз туз. Камырдын көлөмүнө жараша туз салабыз. Канчалык керек болсо? Ооба. Андан кийин бир аз эритилген шедра эле май. Бир аз аны маргарин майынан ооба. Эритип, бир аз кошуп алабыз. Каймак деле колдонсок болот экен да? Ооба, каймак деле колдонсок болот. Аны эритип, кичине кошуп алып, жумуртка. Канча таана жумуртка? Бир экен? Бир таана. Жумуртка кошуп алабыз дагы. Жана жылымык суу менен жууруп баштайбыз. Суу деген өтө муздак болбош керек, өтө ысык болбош керек, бир аз жылымык эле болуш керек да. Бул самсы негизи көптөгөн бизден ошол бардык бир тууган болгон ашканалардын бардыгында кездешет. Мисалы үчүн Крым татарларында жана татарларда үч бучмак экен, Ооба. Ал эми дагы башка. Негизинен мунун тарыхы деген бул самсы Орто кылымдардан бери келе жаткан тамак катары эсептелинет экен. Орто Азияда жана бул 13-чү кылымдан 14-чү кылымдарда уже пайда болуптур да. Ошон үчүн бул өтө илгерки тамактардын бири десек болот экен. Мунун ичине биз өзүбүз каалаган нерселерди кошуп алып жасасак болот. Бүгүн биз эт менен жасайбыз. Муну картошка менен да жасаса болот. Ооба. Жанакы ашкабак менен да жасаса болот, Ооба, өзүнө жараша жасаса болот. Көбүнчө койдун этинен жасаса аябай жакшы болот да. Даамдуу болот. Абдан жакшы. Анда эмесе биз азыр камырыбызды жууруп алып, анан муну канчага чейин? Муну камырыбызды жууруп алабыз. Аз жууруп алгандан кийин бир 10 минутага тыныктырабыз. Көбүнчө холодильникке салып тыныктырса аябай жакшы болот да, муздаткычка салса. Бул кандай болуп жуурулушу керек? Жумшак болуш керекпи? Катуу болуш керекпи? Негизинен өтө катуу болбош керек, өтө жумшак болбош керек, орточо калыпта жуурулуш керек. Абдан жакшы. Ушинтип камырыбызды жууруп алабыз. Жакшылап ийилеп. Ооба, жакшылап ийилебиз. Ушундай мындай жумшак болуш керек да. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо болуш керек. Анан муну бир аз үстүн жабабыз. Үстүн жапкандан кийин муздаткычка коюп коебуз. Урматтуу замандаштар, биз самсынын камырын жууп даярдап, аны муздаткычка коюп койдук. Ал эми азыр болсо анын ичине керектелүүчү азыктарды даярдап алабыз. Жана бүгүнкү биздин самсабыз, Сайкалдын самсасы бүгүн эт менен. Анда эмесе этти алып, бизге койдун эти керек. Ушундай майы менен, май дагы кошулат. Самсыга майы болсо өтө жакшы болот, даамдуу болот, өтө. Жана муну майда туурап алабыз. Майда кылып туурап алабыз. Демек, мап майда кылып туураган жакшыбы же кичине чоңураак болгон жакшыбы? Өтө майда кылсак болбой калат да. Мындай орточо кылып туурап алсак. Жана ошондой эле самсанын түрлөрү дагы бар, Кесе самса бар. Тандырда бышкан самса, меште бышкан самса. Көбүнчө негизи самса дегенде эле биз тандырда бышкан самсаны элестетишибиз керек экен да. Анткени негизи эле самсанын тарыхында муну илгери тандырда бышырчу экен. Жерди казып алып, ушинтип жабыштырып, ушинтип бышырчу экен да. Оттобушчу экен да тандырда. Ооба. Демек биз ошондой этти майдалап туурап алат экенбиз, ага керектелүүчү. Ашык деле эч нерсенин кереги жок экен да. Эт, майлуу. Майлуу эт, ооба. Пияз. Негизи буга ар кандай картошка кошсо болот. Өзүбүз каалагандай кылабыз да. Өзүбүздүн даам табитибизге жараша жасап кошуп алсак болот экен. Демек биз негизи эле самсы тамагын бул койдун майы менен жасасак жакшы болот. Койдун эти менен жасасак. Койдун эти менен. Негизи уйдун этин деле кошсо болот. Азыркы учурда күнүбүздө тооктун эти менен да жасалып келет. Тооктун эти менен деле жасалат. Бул жалгыз гана ошол биз башында айтып өтпөдүкпү? Мындай ошол Крым татарларында бар экен, азыркы ошол башкорт туугандарда бар экен, өзбектерде. Негизи эле Орто Азияда аябай белгилүү тамактардын бири экен да. Негизи бул самсынын негизги аты мурунку
самбусак деп аталчу экен да. Ал самбусак деген перстерден келиптир. Перс тилинен. Перс тилинен келиптир, ооба. Бул ошо 13-14 кылымдарда келди деп атпайсызбы? Ошондой эле араб ашканалар китебинде жазылыптыр да. Кантип жазып алса болот. Ооба. Араб ашканасы. Атын эмне дедиң? Араб ашканасы. Жок. Самбусак. Самсы окшош экен да. Ооба, ошондон анан самбусаш деп атып, анан самсы аты келип чыккан экен. Анан ошо биз татар тууганында дагы 3 бучмак деп атты эле. Негизи эле бул 3 бурчтук өзүнүн формасына жараша атын алган окшойт. Самбусак деген 3 бурчтук камыр дегенди түшүндүрөт экен. Абдан жакшы. Сен туурап баштаганда эле мен самсыны элестетип алып, тандырга бышканы алып жеп. Ооба. Табиттин баары ачылып жегибиз келе баштады. Демек, этти ушинтип майдалап туурап алып, анан идишибизге салып алат экенбиз. Жакыныраак коюп берейин, жерге түшүрүп алган. Демек, пиязы менен этинин эмеси кандай болуш керек? Негизи пиязды бир аз көбүрөөк туураш керек да. Пияз анткени өтө сочный болот да. Сорполуу, даамдуу болуш үчүн пиязы көбүрөөк болуш керек экен, да? Жакшы. Пиязды туураганда кандай туурайсың? Майда туураш? Майда туураш керек. Аябай көнүпсүң, самсыны күндө жасайт окшойсуң. Ооба. Негизи эле мындай буга чейин деле самсы күнүбүздө көп колдонулган тамактардын катарына кошулабы? Албетте, бул самсыны негизи азыркы учурда тойлордо шорпо менен берип калды го, самсынычы. Күнүмдүк тамактарда деле жасасак болот. Бул негизи бул самсыны өтө тоюмдуу тамак катары Албетте. Билсек болот экен. Бул бизге аябай пайдалуу экен. Мисалы, мында эт кошулуп атат, камыр кошулуп атат, май кошулуп атат, углевод, май, белок кошулуп атат да. Ошон үчүн бул адамга Күч кубат, энергия берет экен. Улакчылардын баардыгы самсы жеши керек экендерин демесе. Албетте. Абдан жакшы экен. Пиязды ушинтип кичине эттин өлчөмүнөн көбүрөөк кошуп алат экенбиз, Аны да ушинтип майдалап туурап, анан экөөнү аралаштырып, негизи эле мындай карасаң жазалышы оор сыяктуудай көрүнөт экен, Мындай сен өзүңдүн негизи азыр жашоо өтө оңой болуп калбадыбы? Көбүнчө мунун камырын даярдап отурбай кээ бирлер сатып алышат. Бирок кол менен даярдаган. Ооба, бирок кол менен даярдаган, үйдө үй шартында даярдаган өтө өзгөчө даамдуу болот да. Абдан жакшы экен. Анда эмесе бул болду окшойт, Ооба. Дагы бул ичине керектелүүчү мындай сен ашкана сырларың барбы? Эмнени кылсак дагы мындан самсын аябай даамдуураак болот экен деген бир ойлоруң. Самсыны Өзгөчө бир нерсе кошосуңбу, балким туз, калемпирден башка ичине? өзгөчө майын көбүрөөк кылса өзгөчө даамдуу болот го деп ойлойм да. Азыр болсо мунун ичин этти жана пиязды кичине көбүрөөк кылып туурап алдык. Эмне кошобуз буга? Эми бир аз туз кошуп алабыз. Көз болжол менен, Ооба. Сайкалдын көз болжолу катуу экен. Андан кийин туз, калем, кара мурч кошуп алабыз. Анан муну негизи деген, мисалы самсыны көп кишиге жасаганда пиязын деген бир күн эрте туурап алып, ошого мурч кошуп, туз кошуп, аябай мыжыгып койсо, эртеси аябай даамдуу, жакшы самсы жасасак болот да. Ошонун бирден бир даамдуулугу да ошондо болот да. Ал көп адамдарга жасасаң. Билип алсак болот экен да. Экөөбүзгө жасасак кол менен бүгүн эле туурап кошуп коет экенбиз. Кол менен мыжыгып. Абдан жакшы, бирок мындай этти дагы аябай даамдуу болуш үчүн бир күн мурун чылайбыз го, бул сыяктуу, шишкебек неттери сыяктуу. Абдан жакшы. Өтө даамдуу болот. Буга ашыкча эч нерсе деле кошулбайт экен да. Туз, калемпир болду. Ооба, ашыкча эчтеке деле кошулбайт. Эгер кааласаңыз, сиз өзүңүз айткандай, картошка кошсоңуз болот, ашкабак кошсоңуз болот. Мына ушундай. Муну даярдап алдык, ал эми азыр болсо түзөт окшойбуз, Мына эми камырыбыз даяр болду, сонун болуп. Муздаткычта 15 мүнөт күттүрдүк. Булардын баарын кандай кылып жаябыз азыр? Эми муну жука кылып жайып алабыз. Өтө жука болуш керек да. Жакшы эметилиш үчүн, Сону себелеп алалы. Негизи камыр тамактарды жасаш оор болгондой сезиле берет окшойт, Ооба. Өзгөчө манты,
Анан оңой да азыр Самсы. сен муну буга эле бышырып коесуң. Onun üstüne azır jayıp, ananın içine salıp, ananın üstüne sıypap. Оор эмес Негизи пи? эле жок. Мурун жасап жүргөнгө жеңил эле. Да? Абдан жакшы экен. Анда эмес азыр камырыбызды жайып алабыз, чоң кылып. Ушинтип жайып алабыз. Жакшы жуурган окшойсуң, аябай. Өтө жумшак болсо дагы жайылбайт. Ошонсу ошон үчүн орточо кылып жууш керек да. Уну көбүрөөк себилиш керекпи же кандай? Ооба. Негизи унду көбүрөөк сепсе, жайылганга оңоюраак болот. Жумшак, камыры жумшак болуш үчүн, өзгөчө даамдуу болуш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мен ошо жумшак болуш үчүн негизи маргарин майын коштум го. Ошондо ошо камыры өзгөчө жумшак болуп жакшы болот да. Жана мындай кат-кат болуп турат го. Кармап сындырганда катмарлуу самсы деп коет. Биздики ошондой болобу? Ооба, албетте. Азыр ошондой болот экен, анда күтөбүз. Сиздерге ошо самсынын катмарлуу болуш үчүн ошо жеңилирээк бир Лайфхакын үйрөтөсүңбү? үйрөтөмүн сиздерге азыр. Абдан жакшы. Камырды демек биз анча жука эмес, анча калың эмес кылып жайып алышыбыз керек. Калыңдыгы канчалык болуш керек? Мындай мантыны кандай болуш керекпи же андан жукараак? Өтө жука болуш керек. Жупчукка жайыш керек турбайбы? Ооба. Аны майлайбыз. Кайра бириктирип кайра жаябыз. Камырды мындай ушундай кылып жайып алдык, жука кылып. Эми ушул жерден эле камырды узартасынан ушундай Манты кесебиз. түйчүдөй кылып, кесип алчудай кылып кесип алат экенбиз да. Биз азыр кестим майлап коелу. Сен мага берип тур, анан мен тизип турам жакшы кылып. Алды жабышпаш үчүн Майлап алабыз. ушинтип майлап алабыз. Ушинтип майлап туруп ун да сеп коюшат экен. Ал канчалык деңгээлде ишке жарайт? Ооба. Ал ун сеп койсо көп жабышпайт да. Ошон үчүн ошо майлап же болбосо ундан сеп коюшат. Түшүнүктүү. Бул жака кое алалы. Мешести болсо 180 градуста азыр коюп ысытып коюп коюш керек. Эми ушундай ак май менен Бул май каймак май болушу мүмкүн экен. Же болбосо бизде сорпон май деп да көп колдонобуз, ошол. Бетин майлап алат экенбиз. ушундай майлап акырындан кичине салабыз. Фаршыбызды салып алабыз. Сен жана мындай конверттей кылып оройтуп турбайсың да? Салып. Мына. Андан кийин Үчтүк кылып түйө баштайбыз. түйүп баштайбыз. Мен мындай тоголок жайып алып туруп анан эметишет го, мен ошого көнүп калып турмун да. Келиңиз, мындай эле иштеп аткан киши болуп коечу. Экини кеспейсизби? Эки кол менен. Майлап ороп салалы. Шашпай, Жакшылап майлап алабыз. жакшылап майлайлы. Бул ушундай жанакы биз көнгөндөй катмар болуп иштейин десек бир жээлбей бир кыйналат го, сырт өзүн чегетип, ичи өзүн чегетип. Так ошондой самсалардан болобу? Албетте. Сонун даамдуу болот болуш керек, Демек биз Өтө даамдуу самсы. ичине бүгүн эт менен жасап жатабыз. Эттин ордуна картошка колдонсоңуздар болот, же болбосо жаз келгенде жана көк чөптөр менен колдонсоңуздар болот. Ошо менен да жасалган самсылар бар. Азыр болсо биз бүгүн эт менен жасап жатабыз. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, менин оюмча так ушул орозонун күнүндө ооз ачууга, конок чакырып калсаңыз, Тоюмдуу тамактардын бири. жакшы бир өзүңүздүн кол эмгегиңизди көргөзгөн болот окшойсуз, абдан жакшы. Мындай кылып табакка тизип алабыз. Камырды чын эле жука жайыш керек экен, мынтип кат-кат орой турган болсок жакшы бышыш үчүн.
Азыр мага майлап бир койсоң, түйүп көрөйүн. Албетте. Кыйналуу кысталуу процессине кирип да кой. Азыр көрөлүчү кандай болот экен. Ушундай кыласыз. Жакшылап майлап алабыз. Майды баарына жеткирип. Эмне саласыз? Четине салам. Да бир аз салсаңыз. Болду окшойт да. Акырындык менен. Байка туура. Үч буш. Туура кет. Менин үч бурчтугум Ала. окшош эле атат, үйрөндүм. Мунун бетине эмне сыйпайбыз? Бетине мына жумурткабыз азыр даяр. Жумуртканы сыйпап мешебизге кетире берсек болот. Мен булардын үстүнө жумуртка сыйып берсем болот да. Албетте. Келиңиз, сиз болсо баттаптан азыр бүгүн биз урматтуу көрөрмандарыбыз сиздер менен чогуу биргеликте самса жасап жатабыз. Бул түрк тилдүү мамлекеттердеги баардык эле Орто Азия калктын мамлекетинде баардыгында так ушул тамакты көп эле атталышы башкача экен, бирок баардыгы ошо үч бурчтуктан деген маанини берген жакшы бир токочту жасап атабыз сиздерге. Самсы ичинде бүгүн эт менен жасалып жатат. Жана мунун сыртына дагы бир нерсе сыйып коюшат эмне? Кунжуттун немелери, нурттары. кунжут сыйып койсо болот, анын өзүнө жараша, өзүңүздөргө жараша кооздоп. Табитибизге жараша кандай кааласак, ошондой ороп алсак болчу да экен. Муну ороп коелу, жана биз мешибизге коюп күттүрбөстөн 180 градуста ысык коебуз, 180 градуста 40-45 минутта пышырышыбыз керек. керек. Калың болуп несезилик болду окшойт мага. Өзгөчө түйдүм окшойт бул. Самсаны. Бетине ак май, сары май колдонсоңуздар болот. Азыр сары май колдондум, Жакшы. Муну болсо ысыкка коюп, ошондо 45 мүнөттө бышырабыз, 40-45 минуттага 180 градуста. Ушуну унутпашыңыз керек. Камырдын ушундай жакшы бир өзгөчөлүгү бар, мындай ичиндегиси бушмайынча сырты бушпайт. Өзү чукчук эле жайылган. Бул дагы физика, химиянын сырларынан окшойт, Келиңиз, бияка коюп алалы дагы. Мен өзүмдүн жумушумду аткарайын. Сиз болсо ысып турган мешикке муну 40-45 мүнөткө коебуз, ошондо. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн ошол самсы жасап жатабыз, өзбек ашканасынан. Жылып калды. Бүгүнкү биздин самсыбыз эт менен болду. Ага камырыбызды жумшак кылып жууруп алдык, жайып алдык, көрдүңүздөр. Азыр болсо муну биз мешке жөнөтүп жатабыз. Жана 45 мүнөттөн кийин эң даамдуу делген самсыны сиздер менен чогуу даамын татат окшойбуз. Эми самсыбыз даяр болду. Азыр мештен алып чыгайын. Жыты укмуш болуп тарай баштады. Абайла колун күйгүзүп алба. Көрдүңбү? Мен сонун майлагам да барынча. Көрүнүшү абдан сонун болуптур. Эми акырындан салалы. Бисмилла. Демек биз бүгүн самсы жасадык. Самсыбыз эт менен, койдун эт менен жасалгандыгын эскертип айта кетели. Самсы бул түрк дүйнөсүндөгү эң маанилүү делген, эң мындай кадырлуу делген тамактардын катарына кирет. Жана биз бүгүн өзбек ашканасынын ичинен так ушундай самсыны даярдадык. Самсыны негизинен сорпо менен, чай менен берсе болот. Үстүнө да мындай кызылын берип койчу. Мен ошону алгым келип атып кой. Чоң рахмат. Самсыбыз даяр болду. Сизге салып берейин. Эскертип айта кетели, самсыларды дагы ушундай же чай менен, же сорпо менен берет экен. Биз бүгүн сорпо менен даамдайбыз. Жана азыр биздин самсыбыз кандай болуптур, көрүп көрөлү. Сонун болуптур. Тузу ачуу болуптур мен каалагандай. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн өзбек ашканасына баш бактык. Жана ал жактан самсысы менен тааныштык. Эң сонун болгон экен. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жана сайкал сизге чоң рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун.